Америка каналы күндүн маанилүү кабарларын баяндайт, алардын кыскача мазмуну. Бишкекте бүгүн мыйзамсыз тургузулган турак жай ээлери митингге чыгышып, 200-гө чукул адам бүгүн жерге кызыл китеп талап кылышты. Ал арада дагы бир нааразылык акциясын укук коргоочулар уюштурушту. Алар чет элдик тынчы мыйзамдын парламенттин кабыл алуусуна каршылык билдиришти. Ушул аптада парламентте тынчылар тууралуу мыйзам пленардык жыйынга алынып чыгарылат деп күтүлүүдө. Жанада Кыргызстандын беделине шек келтирген дипломаттардын кылыктарын депутаттар таразага салмай болушту. Өлкөсүнүн аброюн түшүргөн элчилерге эми кандай чара колдонуларын мен Назика Атамбекова алдыдагы мүнөттөрдө кененирээк айтып берем. Оолу 2 суткадан бери болгон каттуу шамал, селдин кесепеттери туурасындагы маалымат. Өзгөчө Кыр Даалдары министрлигинин маалыматтарына караганда, Кыргызстан боюнча 900-гө жакын социалдык объектилер табигат кырсыгынын айынан жаракаттан чыкты. Алсак Баткен облусунда 800дөн ашык турак үйлөрдүн чатырларын шамал учурса, Таласта каттуу жааган мөндүр аралаш жамгыр айдоо аянттарын жууп кетти. Биринчи вице-премьер-министр Мухаммедкалый Абулгазиев тиешелүү кызматтарга жаратылыш кырсыктары алып келген зыяндардын өлчөмүн эсептеп чыгууну тапшырды. Ошондой эле кырсыкты алдын алуу иш-чараларын күчөтүүнү буйрду. Ал арада өзгөчө Кыр Даалдары министрлиги шашылыш билдирүү таратты. Анда тынбай жааган жаан акыркы эместиги, тоолуу автожолдордо айдоочуларды этият болушу эскертилет. Айта кетсек, коңшу Тажикстанда соңку нөшөрлөп жааган жамгырдан улам пайда болгон селде 3 адам каза тапты. Ал арада Жогорку Кеңеш имаратынын алдында трансформация элдик кыймыл, биз баскынчы эмеспиз, мыйзамдуу жер ээсибиз деген транспаранттарды кармаган 200-гө чукул киши митингге чыкты. Нааразылык акциясынын катышуучулары аларга жердин трансформациялагандан кийин бөлүнгөн жер тилкелеринин кызыл китебин берүүнү талап кылышканын айтышты. Мындан тышкары алар бийликтен жердин мыйзамдуу ээлерине жашоого тоскоол болбоонун суранышты. Эскерте кетсек, апрелде Жогорку Кеңеш депутаттары 2009-жылдын 31-августуна чейин курулган үйлөрдү мыйзамдаштыруу каралган жерди трансформациялоо боюнча мыйзам долбоорун карашкан. Февралда ал кездеги парламент спикери Асылбек Жээнбеков трансформация кыймылынын өкүлдөрүн кабыл алып, ишти өз көзөмөлүнө аларын убадалаган. Анан эми бул жерге биздин акциябыз ушул мораторийни алдыруу. Анткени 2009-жылы өзүңүздөр билесиздер, жердин баардыгы басылып, жанагыдай чакчылекке түшкөндүгүнө байланыштуу Бакиевтердин учурунда мораторий коюлган 2009-жылы. Бирок ошол моратория коюлган менен ушул Кыргыз Бишкектин тегерегиндеги жашап аткан новостройкалардын бир көпчүлүк айыл аймактарында, Кыргызстанда, Нарында, Ошто 1983 жылкы салынган үйлөр мыйзамдаштырбай келет экен. Эми үйлөр мыйзамдашпай келгенден кийин ал жерге ошол жерде небереси бар, баласы бар, садикке барыш керек, мектепке барыш керек. Паспорт ала элек да, паспорт ал үй жок деген нерсе да. Ошондой эле жогорку жактан Чудиновдордон кол коюлган. 16-отурум болду. Азыр межрайонкада сотубуз болуп атат. Ушу 16-отурумга чейин биздики же бери жагын өтпөйт, же ары жагын өтпөгөн маселе менен келатабыз. Кыргызстанда 2009-жылдан кийин 482 үй мыйзамсыз Бишкек шаарынын айланасындагы Сокулук, Аламүдүн райондорунда тургузулган. Бул аймактардагы айыл чарба багытындагы жерлер мыйзамсыз трансформацияланып, турак жайлар курулуп кеткен. Бишкекте бүгүн дагы бир митинг өттү. Чет элдик тынчы мыйзамын кабыл албоону талап кылган укук коргоочулар бүгүн Ала Тоо аянтына чыгышты. Укук коргоочулар эгер аталган мыйзам кабыл алынса, Кыргызстан адам укуктарын бузган тоталитардык өлкөгө айланарын билдиришти. Мы с самого начала говорили о том, что это Биз башында эле айтканбыз, бул мыйзам долбоору дискриминацияга жол берет. Ал адам укугуна каршы. Бул мыйзамдын демилгичилери депутаттар тарабынан элге каршы багытталган мыйзам. 6-чакырылыштагы депутаттар негедир эл аралык жана улуттук экспертизаларга карабастан мыйзамды колдоп жатат. Бул мыйзам долбоору аксаган аттай болуп, 3 жылдан бери салгылашып жүрүп, кечээ эрежелерди бузуу менен комитет парламентке кароого жиберди. Эске салсак, 10-майда депутаттар 3 окууда тең жактырышып, мыйзам долбоорун президентке жиберилип, мамлекет башчысы кол койгондон кийин гана күчүнө кирери калган. Буга чейин буу баштаган бир нече кадыр барктуу эл аралык уюмдар Кыргыз парламенттин мыйзамды кабыл албоого чакырган эле. Маселен, Бириккен Улуттар уюму мыйзам долбоору Кыргызстан мүчө эсептелген жарандык жана саясий укуктар жөнүндөгү эл аралык пакттарга карама каршы келерин эскерткен. Бейөкмөт уюмдарды чет элдик тынчы катары таануу боюнча мыйзам долбоор мурунку чакырылыштын депутаттары Турсунбай Бакир уулу, Нуркамил Мадалиев жана Надира Нарматова иштеп чыккан.
11 каналындагы кабарларды баяндаабызды улантабыз. Депутаттардан түзүлгөн комиссия чет жердеги элчиликтерге иштеп жүрүп Кыргызстандын кадырын түшүргөн дипломаттардын жүрүм-турумдарын таразаламай болду. Тактап айтканда, Жогорку Кеңештин эл аралык иштер боюнча комитети пара алгандан баштап бейбаштык кылган элчилик кызматкерлерин тартипке салууга убакыт келди дешет. Ошондой эле депутаттардын пикиринде Кыргызстандын беделин түшүргөн андай дипломаттар дагы деле эч нерсе болбогондой кызмат ордун сактап отурушкан көз жаздымына калтырбоо керек. Кыргызстандын имиджин түшүргөн кыргыз дипломаттары туурасында теманы парламент депутаты Абдувахап Нурбаев менен улантабыз. 11 каналына куш келипсиз. Абдувахап мырза, биз жогоруда айткан Тышкы иштер министрлигинин ишмердүүлүгүнө баа берүүгө эмне негиз болуп атат? Анан дагы комиссия түзүлдү, курамына кимдер кирди? Бул биздин ошол эл аралык мамилелер коргоон жана коопсуздук комитетинде каралып, анан атайын чечим чыгарылып комиссия түзүлдү. Комиссияга 5 депутат кирди. Бул Республика Ата журт фракциясынан Атамекен, Өнүгүү жана СДП фракциясынан кирди. Биз буюрса жакын арада ишти баштайлы деп атабыз. Мен да ошол СДП фракциясынын ошол комитетке комиссияга мүчө болуп кирдим. Эң чоң себебинин негизи бул акыркы убакта биздин дипломаттардын сыртта жүргөндөгү өздөрүнүн жоруктары, ар кандай терс жоруктары чыгып атпайбы, массалык маалымат каражаттарыначы. Ошону иликтөө үчүн эмне үчүн ошондой кызматкерлер ишке алынып калып атат да, анан сыртка чыгып бизди мамлекет уят кылып атат. Ушул маселелерди кароо негизинде түзүлдү. Дипломаттардын кылык жоруктары эрежеге туура келбейт дегенди кандай түшүнсө болот? Эми мына кечээки эле маалымат боюнча Тажикстанда бир контрабанда менен кармалды. Дагы биздин бир Кытайдагы элчиликте иштеген бир адамыбыз Кытай элчилеринен, Кытай ишкерлеринен акча алып кармалыптыр. Бир маселени чечип берем деп. Казакстанда бир семинарда, бир чоң туроператорлордун семинарында биз тур эмес өзүнүн алып жүргөн ушундай толтура массалык маалымат каражаттарына маалыматтар чыгып атат да, ушуну иликтөө үчүн ушундай адамдарды кандай негизде конкурс менен алып атасыңар, кандай критерийлер каралып атат, эмне үчүн бизди уят кылып атат деген маселелердин негизинде атат да. Өзүңүз жогорудагы кырдаалдын түзүлүшүнө эмне себепкер деп ойлойсуз? Же болбосо дипломаттын этикасына сыйбаган иштер жасалып жатканына кимди күнөөлөйбүз? Жок, бул жерде ошол адамдарды ачык айкын конкурс менен кабыл алынбаганын деп ойлойм мен өзүм. Эми комиссия буюрса бир ай иштеп жыйынтыгын чыгарат. Алдын ала менин оюм ошондой болуп атат. Анткени көп жерде билинбей эле калып калат да, ошол Тышкы иштер министрлигинде кандай конкурстун, кандай критерий негизинде ошол адамдар ишке алып аткандыгынчы. Маегиңизге рахмат. Кыргызстандын имиджин түшүргөн кыргыз дипломаттары туурасында кээбизди парламент депутаты Абдувахап Нурбаевдин пикирин уктук.